Share Channel каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Кандайсың аке? Жакшы, кандайсың? Жакшысың баштар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кантип атасыз? Биринчи суроом эле ушул Асел жеңебиздин абалы кандай, ушундан болсун эми. Ушудан баштайлы. Кудайга шүгүр, Асел азыркы тапта жакшы болуп келатат, Кудайдын буйруса. Кудайдын буйругу менен өтө бир чоң кырсыктан аман калып, Кудай сактады. Азыркы тапта жакшы. Кызы менен ойноп, үйдө базып, тамак ичип, ошентип жүрөт. Жакшы, үйдө карап атабыз. Ошондогу окуянын чоо жайына бир кененирээк токтолуп кетпейсизби? Мына бүгүн канча болуп калды? 2 ай болуп калды. 2 ай убакыт өттү. Ошондогу 1 айдагы момент аябай биз үчүн аябай кыйын күндөр болду. Анткени дегенде мындай нерсе, кырсык, мындай окуя биринчи жолу башыбызга түшкөндүктөн аябай мындай кыйынчылык болду. Анан кийин биринчи укканда ишене албай, мен акыры өзүм такыр ишенген жокмун чалганда. Ушу врачтар эмеден чалышты, больницадан. Ушундай сиздин келинчегиңизге окшоштуруп атабыз. Ушундай больницага келди деп чалды. Анан ушу чалганда эле ушу машинанын номерин туура эмес айтканда биринчичи. Негизи мындай болуптур окуя. Саат 4-төрдө 3:45-терде болгон окуяда, 3:45-терде авария болгон. 3-4-төрдө мен үйдө олтурганбыз, ушу усталар менен үйдө жумуш кылып атканбыз. Анан кийин алар менен жаңы эле сүйлөшүп чай ичип олтурганда ушу 4-төрдө мен кайненем чалып калды. Ушу мен телефонго чалып атат. Ушу машинаны окшоштуруп атат. Биздин машинанын номери 556 эле деп сурады да. Анан кийин ооба десем, ушунда 886 деп атат. Бирок черный камери авария болду, бир кыз больницага силердин эмеңер эспи деп сурап атат десе, кайненем айтып бир. Балким адаштырып атасыңар, балким бизге келген, салонго келген кыздар эмес бекен деп жаңылган жоксуңар деп сурап тур жакшы эле. Анан кийин баягы эне да ал дагы кайра тынч тура албай, отура албай, карап тура албай анан мага чалыптыр. Мага чалгандан кийин эле тиги врачтын номерин берди. Врачка чалдым, ал чалсам ал да тоже 886 дейт. Бирок 6 деген номер мага аябай тааныш угулу берди. 6 деген номерчи. 886 556 эмеспи деп сурадым жакшы элечи. Анан кийин анда силер адаштырып атасыңар деп өчүрүп койдум да. Андай болушу мүмкүн эмес депчи. Андай нерсени уккуң да келбейт экен, андай нерсени ишенгиң да келбейт экен да. Бирок өчүрүп койгондон кийин такыр тынч алып отура албай калат кезинде уже. Кайра Аселия кечке чала баштадым, телефонун албайт. Жумушка кеткен, башка бир немеге салонго, курска барып аткан. Ал жакта номерлерге салыштырып анан кийин келип апамдарга айттым. Ушундай деп чалып атат тигүү десем. Кайра чалдым да аларга, чалып громкийге койсом. Ушундай биз окшоштуруп атабыз. Сиз Нурлан Асиспи дегенде эле жүрөктөр лакылдай баштады. Анан кийин кандай кийимчен эткенде апам эртең кийинип кеткенин билет экен. Кызыл көйнөк кийген экен, ооба деди. Анан ошомойдон эмне болуп деле келгенсиз билбейсиз, больницага келдик. Келгенде ошо баягы тошно ошол бекен деп мени өзүм биринчи киргиздирди. Киргенде биринчи Аселияны өзүм эме кылдым. Ал жиктен моральный эме кылып врачтарды дайындайт экен, өзүңүз кармаңыз. Балким ал эместир. Балким эме болот, ошентсе да сабыр кылып мындай болушуңуз керек, андай болушуңуз керек деп. Кирдик, киргенде эле ошол экен. Асел экен, анан аябай мындай денеңе мустак суу куюп жүргөндөй эле болот экен. Биринчи ишегиң келбей, анан сразу эле рентгенге тартып. Ошо боюнча үйгө, ошо больницада бир жумадай ошол үйдө жүрдүм. Үйдө да койгондо больницада жүрдүм.
күндөр эмне болуп деле өткөнүн билбей калдык. Аппетит деле болбой калат экен, уйку деле жок болуп калат экен. Анан кийин ошо бир күн, 2 күндөн кийин анан бир күндөн кийин эмеге чыга баштады. Интернеттерге. Ошо анан комада бир жумадай жатып калды. Ошо бир жумадан ашык күндөр аябай өткөнү кызыктай болду. Анткени коркот кезиң, мисалы үчүн кызың кичинекей, только эмчи. Анан кийин эми тамак да жебечү демшек, эми кантип ачкам эмне болот ал жакта деп бир ойлоносуң, биякты бир ойлоносуң, чыгып жерге батпай калат экенсиң да. Ошол учурда тиги оору да күчөп кетти, коронавирус дагы. Больницага маскачан эми ал жерден да ооруп жуктуруп албайсың деп коркот да экенсиң. Ошентип анан кийин бирок жүрөгүм негедир эме боло берди да, жакшы болуп кетет деп өзүмө ошентип эле өзүмө сүйлөшүп эме кылып аттым да. Көрсө жакшы болуп кетти ичиме. Анан ошентип Кудайым буйруп ошо бир жума дегенден кийин көзүн ачты Аселя. Ошо акыркы бир жумада багы баланын немеси аябай энеге аябай эме болот экен да. Кызым биринчи киргенде Асель деп баягы эмеде жатканда жакын адамдарын киргизип өзүм уруксат алдым да, кирип сүйлөшөйүнчү. Балким мен укканда сүйлөп кетептир деп эме кылсам, анан заведующийлер да ошол жерде эмелер макул болуп мага бир күндө бир жолу киргенге уруксат берди. Ошол киргенге анан биринчи киргенде баягы сүйлөсөң укпайт, эми жатат да мындайчы. Ойго түшүш керек да, менин максатым ойго түшүшүм керек болду. Анан кийин киргенден кийин Асель деп эле кичине эле сүйлөдүм. Бир 5 мүнөттөй турганы болду деп мени чыгарып жиберди. Анан эртеси күнкү атайын үйгө барып кызымды нары жетелейм, бери жетелейм. Апа деген сөздөрдү аябай диктофонго толтуруп жастыртып алдым. Апа не Дарьянчы. Анан жастыртып алдым да, анан кийин эртеси күнү барганда кечинде киргенде Аселянын жаткан эмесинде кулагына жана диктофонго жастырып алган эмесин басып кулагына койсом, баягы апа деп сүйлөгөн эмелер, сүйлөгөндөрдү көргөндө баягы эне деген чувствует этет экен да. Мен ошондо көрдүм, аябай таң калдым. Колдорун жулкуп баягы отключениеде жаткан эмечи. Дем алган эме аппараттагы 60 90 болуп турат экен да. Ошол 90до эме 110-120 чейин эмеси көтөрүлүп ордунан туруп, анан кийин баягы эмеде уктап жатат да Асель. Көзүнүн ыңгайынан жаш кетти да. Уктап, эне баланын эмесин чувствует этет экен да. Өзүм дагы ошо келе бердим да. Анан кийин болду. Дальше эме кереги жок. Өтө жакшы эме болду. Жылыш болду деди. Анан ошондон кийин анан күнүгө Аселде эме болуп, жылыш болуп, көзүн ача баштады, анан ойгонду. Эми баягы башында, конечно, памяттер жоголгондон кийин жакшы эмесин билбей памяттер жок болуп, анан убакыт керек деди да врачтарчы. Баягы башында биринчи күндөрү, экинчи күндөрүндө эле билбейм каяктан чыгара беришти. Интернеттерде эме болуп кетти. Асель уже көзүн ачып, анан тамак ичип базып калыптыр деген сөздөр чыгып кетти да. Анан ошондо врачтар чакырып урушкан мени. Бул информациялар каяктан чыгып атат, ким берип атат билбейм дедим. Ошол убакта ар ким пиар жазады кээрлер. Анан урушту да, биз маалыматты биз беришибиз керек. Биз билбеген маалымат биз өзүбүз үйүбүзгө көрүп алып, интернеттен көрүп таң калып атабыз мындай нерсени. Бул сага кино эмес деди да Нурлан. Өзүң аварияны көрдүң кандай катуу болгонун. Ал кинодогудой эле мынтип алды сүйлөй бергидей, бул кино эмес. Анан ошондон кийин чыгып интернеттеги эмелерге жазып, Асель жөнүндө мындай туура маалыматтарды берели, колдон келсе келбей тургула, ырчы эмелер да толуп кеткен да. Коллегаларыбыз эме элибиз аябай кайрымдуу болот экен, аябай элибизге ыраазы болдум. Ушундай күйүп-пишип жан дүйнөсүнөн баягы аябай жакшы болуп кетсин деп дуа кылып,
аябай күйүп ушкан элдер аябай көп болду да. Ошолор көрүп ичиң жылыйт. Анан ошо больницага дагы мындай эл десем ошо күйөрмандары, ошо коллегалар, достор, эмелер толуп калат эмедечи. Баягы ошол убакта оору болуп атса дагы мындай бирок көңүлүңдө мотивация берет экен да сагачы. Чыйралып кой эме болосуң деп. Анан ошентип атып Кудайым буйруп бир жакшы эме берип, бир чоң кырдан тоодон ашып кеттик. Анан кийин ошо күнүгө жанында карап больницада болуп аттык. Анан баягы азыр Кудайга шүгүр бардык нерсени эстеп, мен чындай эле чоң Кудай сактаптыр деп өзү деле айтып атат. Үйдө сүйлөшүп отурабыз. Мен деле айттым. Сен Кудай тааланын жакшы көргөн бир пендеси экенсиң. Авариянын түрүн көрүп атпайлы? Кээ бирлер кол бутун деле жулуп кеткендер бар да. Кудайга шүгүр сен аман эсен экенсиң, колуң дагы, бутуң дагы, баардык көзүң көрөт, сүйлөп атасың, угуп атасың, баардык жакшы. Анан баягы курулганда сыйрылган, операция болгон жерлери ал убакыт саат менен бүтүп калат да. Ошол ушундай чоң нерсе, түйшүктүү нерседен арылып, азыр баягы мына бир эки жумадай болуп калды. Көчөгө чыгып, көңүлдөр ток болуп, кичине чыгармачылык ырларыбыз менен иштеп, мындай күнүмдүк эмеге мурдагы жашоого келдик десем болот да. Ошол убактагы мисалы жол кырсыгы боюнча мисалы кылмыш чачылып калганда, ошол кантип аяктады? Эмне болду, ким күнөөлүү дегендей? Кылмыш иштери боюнча азыр ошо сот процесстери жүрүп жатат. Бүгүн дагы болмок. Ошондой нерсе бизге сабак болобу же кандай болот? Ошонун арты менен биринчи жолу сот эмелерге катышып көрдүм. Мындай нерсени башыңа келбейинче түшүнбөйт экенсиң көп делечи. Азыркы тапта ошо жумуштар сот иштери боюнча болуп атат. Мага эң негизгиси ушул ГБР тараптан көп нерселерди угуп жүрөм да. Анткени ГБРдин балдары баардыгы эле билет ушу келип алып жанында клубтардагы эмелерди охрана кылып коет экен. Акчасы жокторду келип тепкилешип, анан аларды оорукчан кылганча тепкилеп чыгарып эме кылат экен да. Ушундай дагы толтура эмелери бар экен да. Анан буларда көп авария болот экен. Кылмыш иштери көп болот экен да. Анан ушундай ар кандай болуп жабылып кетет окшойт. Баягы бизден корккон себеби анткени Асель элдин кызы, ырчы. Өзү дагы назик кыз. Анан коомдук элге да абдан жайылды да бул эмечи информация. Ошондуктан алар дагы эме болушту окшойт. Ошол анын көзүн жалдырачат барса. Айтсаң кечирип коюңуз, бизде күнөө. Кечирип коюңуз дегенден башка сөз айта албайт. Бул кырсык экен деп. Мен боорум ачыган ошол баягы сүзгөн тарапта балдар ата-энеси Якутияда иштейт экен. Мен номеримди биздин ырчылардын номерин бат эле таап алат да. Апасы чалып алып күнүгө СМСтер жазып, балам сен балам эме кыл, кечиримдүү бол, тегүү деп аябай мындай ыйлап чалат, СМС жазат. Ушинтип жазып атты. Анан бул нерсени башында аябай жин келди. ГБР менен дагы эмесин дагы урушуп алдыма чыккан жолотпой эме кылат. Жакпады, көргүм да келбеди ошол моменттердечи. Улам баягы Аселия больницада турганда келип калышат да. Бирок баягы урундарга тоо таппай аткан учурда аларга айтып аттым, азыр мен силерден катуу эме болуп каласың. Мен азыр силер менен сүйлөшкөн кемем да жок. Балаңар эме болсун, өз жазасын алсын, тигүү деп. Анан баягы мен го жашыракмын да. Анан бул жерге ата-эне деген болот, тууган урук деген болот экен, ошолор менен кеңештик.
мындай ушул бир жуманын ичи болуп калды. Ошо бала СИЗОдо жатат. Сүзгөн балачы. Ошолор менен сүйлөө иштери жүрдү. Эми айтты да атам дагычы. Эми балам бул кырсык. Самым главный Асели азыр аман эсен. Эми тиги бала деле каматканда деле ал баланын деле 5 жылда тагдыры кандай болуп өзгөрөт, кандай жылыш болот. Кечиримдүү бол, тигүү деп көп эмелер ата-энем, тууган уруктар дагы. Бул эми кырсык деген болот. Эртең да сен да рулда жүрөсүң. Кандай нерселер алдыда болушу мүмкүн. Сабырдуу бол. Тигүү колдон келсе өзүң чеч дедим. Колдон келсе кечирип кой. Алар деле кечирип баланын эме болуп кой. Эми менин оюмча бул жерде биринчиден бул сүзгөн тарап ГБР болот го компания. ГБР компаниянын машинасы болуп атат. Ошонун жумушу менен баратат. Менин оюмча ушу ГБРлерди компанияларды жоюш керек да. Анткени булардын элге пайдасынан да зыяны көп, учурагандары көп болуп атат. Бул биздин эле эме бир четкеси да. ГБР компаниялары. Анткени Бишкекте мен сүрүштүрсөм 500 компания бар экен. ГБР мындай частный компаниялар экен да. Өздөрүнчө ачып алып, бунун үстүнө жогору жактагы ошо начальник эмелери бар, пенсия чыгып кеткен полковниктер эмелери ачып коет экен, бизнес кылып. Анан кийин ушундай жөнөкөй карапайым адамдар багып жабыркап калып атат да. Анткени бул компанияга биринчиден балдарды алат экен да, мына спортсмен балдар болот го. Ошолорду мындайча айтканда неграмотный балдар болот. Эмен эле правиланы эле жакшы билбейт. Жумушун жакшы эле билбей эле мындай көбөп турган мындай спортсмен балдар болот го. Күчкө толгон. Ошондой балдарды алат да, анан кийин калап правиланы билбей анан көчөдөгү адамдар менен кагышып, мушташып, мисалы үчүн любой жерде мушташ болуп калса, булар эме болуп туруп биздин компаниянын атыбыз деп жаап коет да. Ошондуктан бул ГБР компаниясын жакшылап караш керек. Үстүнөн ушул видеону көрүп атса дагы ошону кайрылат элем. Анткени бизге окшогон адамдар, канча деген адамдар мындай жапа чегип калып атабыз. Ушулардын үстүнөн көзөмөлгө алыш керек. Анткени мен ГБР компаниянын үстүнөн иш козгойлу деп бардым. Аябай жин келип жүргөн ал убактачы. Анан кийин барсам буну генеральный прокуратурага бардым да. Ошол жака барсам, алар карабайт экен, мамлекеттик карабайт экен да булар. Бул атайын частный болгондон кийин буну финполиция эмелер текшериш керек экен. Аябай ызы-чуз көп экен бул жакта. Сотко барсаң, сот тартып коет деп анан эми бул менен жүрүш керек экен да аябайчы, көп убакытчы. Анан мен айткам аягындачы. Мага бир да сом акчага кереги жок. Башындачы. Башында жинибиз келип аткан, эчтекеге кереги жок. Аселянын ден соолугун кайра алып келип берип койгула. Тигүү депчи. Анан эми тиги баланын апасы ыйлайт да. Эчтекебиз жок балам, ушундай. Мен айткан машинаны эле, сүзүлгөн машинаны восстановить этип койгула. Болду. Аселянын лечениясы кеткен, калган бир да сом акчаңар кереги жок. Мен силерден бир да сом эчтекеңер да кереги жок. Ар ким келе берет экен да, эмне кылалы биз? Эмне кылышыбыз керек деп элечи. Ошондо айткам, эчтекеңердин да кереги жок. Самый главный Асел жакшы болуп кетсин. Асел жакшы болуп кетсин. Асел эгер дагы мындай жаман ситуацияда кала турган болгондо дагы көп нерсеге бармакмын. Анткени эми ушунчасына Кудайга шүгүр дедим да. Ушундай жашоону кайра кайтып бергенине биз менен аралашып калгандачы. Ато эми багы бул деле бир четинен караганда кырсык да, кырсык деп ойлойсуң. Бир четинен караганда жананча скорость менен келип сүзүп кеткен обидно болот аябайчы. Катуу келип сүзгөндө аябай ошону көрүп, аябай видеону кайра көрүп давление болуп чыгам. Жиним келет. Буну кандай карабайбы? Кантип ушундай Медеровадан биз деле ал жерден тамак ичип жүрөбүз. Файзан жанында болот ба? Чыкканда постоянно машинага берди, тынбайт да. Неге андай болуп өтөт деп. Аябай эме болдук.
Анан эми аягын мындай сабырдуу болуп, кечиримдүү бололу деп, мусулман эл болгондон кийин кечиримдүү бололу деп, балага келечегин талкалабай эле коелу деп сүйлөшүп чечтик ошентип. Азыр эми сот тосмо арызды эми мен кайненем жазган. Кайненем жазып эме кылмак, ошолор сүйлөшүп эме кылып атышат. А так мен кечирдим, эми ошо Аселянын жакшы болуп кеткенин мындан аркы эмеси үчүн кечирдим. Анткени кырсык да, кырсык. Биз деле жолдо жүрөбүз. Анан эртең эмне болорубузду билбейбиз да. Ошондуктан кечиримдүү бололу, баарыбызга сабак болду. Ошо Аселя эме болгондон кийин ремен постоянно тагып айдачу болдум. Өзүм да коруп калдым ушу машина айдаганданчы. Көчөгө чыгып бирдеке айдагандан коркуп чогуп калдым да. Азыр бирөө келип сүзүп кетчү деп эле акырындан айдап эле. Ошол ушундай нерселер болду. Эми ушул окуядан сиз өзүңүзгө кандай таасир алдыңыз? Жана жашоого көз карашыңыз да бир аз өзгөрсө керек аябагандай эле. Албетте бул менин эле эмес, бардык эмелер үчүн сабак болду десем болот. Анткени ушундай частный компаниялар адамдардын эмесин ойлоп жүрүш керек. Онда жөнөкөй карапайым элдердин кыйнап коюп атышат. Кыйнап анан туура эмес иштерди кылат экен, анан булар баягы үстүндө крышалары бар, бат эле бүтүрүп коебуз дешкен эмелер бар да. Ошондуктан эми бул бизге жакшы эле чоң сабак болду. Кандай десем, жашоодо эң нескиси быйылкы жыл өзү эле ушундай сабак болду го бизге. Бизге жашоо байлык, бийлик, акча эмес, ден соолук экенин, жакын адамдарыбыз канчалык ушунчалык кымбат экенин, баалуу экенин үйрөндүк десем болот да. Эми азыр баягы кыргызда көз тийди деп коет го. Анан баягы элдер деле айтып атат да көпчүлүгү, мисалы буларга көз тийип кетти деп. Сиз өзүңүз ырым-жырымга кандай карайсыз? Көз тийди деген сөз ошо динде деле эмеде деле бар экен. Негизи чын эле баардыгы эле ошентип айтышты. Көз тийди, анткени биздики публичный болуп калып атпайбы? Мисалы үчүн башкаларды болуп деле кызың менен жетелешип видеого түшсөң деле ал талкуу, ал кызга бирөө мындай экен да. Адамдар кээ бирлер жакшы көрүп көз өтүп кетиши мүмкүн экен. Кээ бирлер жаман көз болот экен дегендей. Кээ бирлер сонун кыз экен деп, бирок адам өзү билбейт экен да көзү бар экенинчи. Ушундай көз адамга түшүп калышы мүмкүн экен да. Сиз өзүңүз ишенесизби ушуга? Мен өзүм эми көз тийди деген ишенем. Көз тийди деген ишенем. Анткени бир Кудай деген эле балдарбыз го. Просто баягы адамдын назары көз түшүп калды деген чын экен да. Мисалы үчүн биз эмес ушундай жылкылар эмелерин көрсөтпөйт го, жанагындай эме салгандар көрсөтпөй коет. Анткени адамдын көзү түшүп калса, ошолор ооруп өлүп калгандар бар. Адамдын көзү эме болот экен да өзү. Адам көтөрө албай калат экен да. Мен ошону ишенип калдым эми.